Өлкөдө таж илдетин жуктуруп алгандардан бүгүнкү күнгө карата жалпы чуру 144 кишиге жетти. Алардын ичинен 9-у дарыгерлер. Тактап айтсак, Жалал Абад облусунда 7, Бишкек шаарында 1 жана Ош шаарында 1 дарыгер COVID-19 вирусун жуктуруп алды. 144 бейтаптын 67-си эркек, 77-си аял. Учурда коронавирус илдетине чалдыккандардын ичинен 6 адам кайра жандандыруу бөлүмүндө жатат. Бүгүнкү күнгө чейин 10.157 жаран атайын тесттен өткөрүлгөн. Анын негизинде өлкө боюнча 1666 киши обсервацияда кармалууда. Илдеттен 9 жаран айыгып, 1 адам каза тапты. Өзгөчө мындай маалымат берейин, бекемдеп кетейин. Ушул жаңы учурлардын ичинде 2 күн ичинде 8 киши бүгүн дагы бирөө кошулду. 9 медицина кызматкерлери ушул коронавирус плюс болуп чыкты. Жашына карап бөлсөк, 13 бала, анын ичинен 1 жашка чейин 2. 55 жаштан жогоркулардын саны 36. Ошол 144 оорулуу адам бардыгы госпитализацияга болгон, анын ичинде бүгүн 6 киши реанимацияда. Коронавирус илдетине бөгөт коюу максатында республикага киргизилген өзгөчө кырдаал сакталуу. Ал эми 3 шаар жана 3 райондогу өзгөчө абалдын коменданттык саат эрежесин бузган жарандар дагы да катталууда. Мындан улам жеке жактарга жана юридикалык тараптарга айрым мыйзамдар катаалдандырылып, айыппулдун суммасы көтөрүлдү. Карантиндик эрежени сактабаган жарандарга дагы айыппул салынат. Элеттеги айыл чарба жана мал чарбачылыгы өзүн угунду. Ошондой эле тамак аш азыктар, дары-дармек ташыган жарандар, банк кызматкерлери жана медицина кызматкерлерине уруксат кагазы тоскоолдуксуз берилүүдө. Өткөн суткада Борбор калаада коменданттык саатты 99 адам бузган. Алардын ичинен 85 эркек, 16 аял. Ош облусунда жана шаарда тартип бузган 5 жаран кармалып, айрымдарына айыппул салынды жана эскертүүлөр берилди. Аны менен бирге өлкө боюнча кылмыш иштеринин азайгандыгы байкалды. Эрежелерин, талаптарын бузгандыгы үчүн жоопкерчилик каралган. Бул үчүн 20.000–30.000 чейин сом өлчөмүндө айып салынат. Ушул эле аракеттер өзгөчө абал же согуш абалында жасалса 30.000–60.000 сомго чейин айып салынат. Ошондой эле коменданттык сааттын талаптарын бузуу үчүн жоопкерчиликти күчөтүлдү. Башкача айтканда, өзгөчө абал учурунда киргизилген коменданттык сааттын талаптарын аткаруу күчөдү. Негизинен олуттуу маселе жок, криминогендик саясий жана коомдук кырдаал комендатуранын жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн көзөмөлүндө. Кырдаалдан улам билим берүү жана мамлекеттик кызматтардын баары санариптик тейлөөнү ишке ашырууда. Учурда айты штаб түзүлүп ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө. Өлкөнү санарипке өткөрүүнүн мамлекеттик саясатынын алкагында санарип Кыргызстан концепциясын ишке ашыруу үзгүлтүккө учураган эмес. 2020 жылдын май айында өлкөнүн бардык айыл өкмөттөрүндө санарип аймак долбоорунун башталышы пландалып, жылдын аягына чейин бул долбоор бүт өлкөгө киргизилет. Бүгүнкү күндө санарип аймак 8 айыл өкмөтүнө пилоттук режимде иштеп жатат. Аны менен бирге мамлекеттик органдарда өкмөттүн тапшырмасына ылайык электрондук документ жүгүртүү системасы ишке кирүүдө. Бул системаны ушу мамлекеттик ишкана Инфоком деген иштеп чыккан. Алар азыркы убакытта бул системаны бардык мамлекеттик органдардан, бардык мамлекеттик ишканаларда бул системаны киргизүүдө. Бул багытта жалпысынан азыркы убакытта 123 мамлекеттик органдар, андан тышкары ушу мамлекеттик ишканалар жана мекемелерге бул система кирди. Илдетти жайылтпоо жана бөгөт коюуга мамлекет болгон күч аракетин жумшоодо. Өлкө боюнча 1.935.000 метр квадрат аймак дезинфекцияланды. Аны менен катар Ош шаарынын негизги көчөлөрү, эс алуучу жайлар ар күнү залалсыздандырылып жатат. Каланын аймагында күн ачык болсо, тынымсыз дезинфекция иштери жүргүзүлөт. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ошо эл көп чогулган жерлерге дезинфекцияны баштап атабыз. Эртеңден Кудай кааласа Ош шаарынын ошо 10 адырына эртең менен баштайбыз. Анан программанын негизинде иш алып бара беребиз.
көбүнчөсү биз коомдук жайларды ошо дезинфекция иштерин улантып атабыз. Бул базар, андан ошол банктардын алды, аптекалардын алды, андан сырткары супермаркеттердин алдыларын азыр бүгүндөн баштап дагы дезинфекция кылабыз. Бул дезинфекция тынымсыз болуп турат. Бүгүн өкмөт башчы Мухаммед Калай Балгазиев өздүк коргонуу каражаттарынан турган гуманитардык жүк жүктөлгөн аскерди учак менен түштүк аймагына келди. Жумуш сапарынын алкагында өкмөт башчы Ош жана Жалал-Абад областарында болуп, санитардык карантиндик посттордун ишмердүүлүгүн текшерет. Ошондой эле тамак аш продукталары жана күнүмдүк керектелүүчү товарлар сакталуучу кампаларды кыдырып, жазгы талаа иштеринин жүрүшү менен таанышат. Абдумалик Базарбаев, Элеман Акбаев, Ош ТВ жаңылыктар.